Бул дүйнөдө ырыскыны көбөйткөн 5 амал. Ырыскыңыздын берекелүү болушун жана күтүлбөгөн жерден келишин каалайсызбы? Анда Куран жана Сүннөттө айтылган бул 5 сырды жашооңузга киргизиңиз. Биринчи, истигфар айтуу, кечирим суроо. Куранда Нух сүрөсүндө Роббиңерден кечирим сурагыла, ал кечиримдүү. Ошондо ал силерге асмандан жамгыр жаадырат жана мал-мүлк перзенттер менен кубаттайт деп айтылган. Күнөөлөр ырыскынын жолун тосот. Астагфируллах деп көп айтуу менен сиз ырыскынын кулпланган эшиктерин ачасыз. Экинчи, туугандык мамилени бекемдөө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким ырыскынын кенен болушун жана өмүрүнүн узун болушун кааласа, туугандар менен байланышын бекемдесин. Ата-энеге, бир туугандарга жасалган жакшылык бул байлыктын эң тез жолу. Тууганыңдын көңүлүн алсаң, Аллах сенин ырыскыңды арттырат. Үчүнчү, садака берүү. Аллах Таала кутси хадисте: "О адам баласы, сен муктаждарга бергин, мен сага берейин" деп убада кылган. Садака мал-мүлктү азайтпайт, тескерисинче аны тазалайт жана көбөйтөт. Чөнтөгүңүздөгү бар нерсени бөлүшсөңүз, Аллах өз казынасынан сизге эселеп кайтарат. Төртүнчү, шүгүр кылуу. Аллах Таала Куранда: "Эгер шүгүр кылсаңар, мен силерге жакшылыгымды дагы да арттырам" деп айткан. Шүгүр бул бар болгон нерсени сактоо жана жок нерсени чакыруу. Колуңуздагы аз нерсеге ыраазы болсоңуз, Аллах сизге көбөйтүп берет. Бешинчи, Аллахка тобокел кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Эгерде силер Аллахка тийиштүү түрдө тобокел кылсаңар, ал силерди эртең менен ач кетип, кечинде ток кайткан канаттуулар сыяктуу ырыскы бермек." Бардык аракетти кылып, жыйынтыгын Аллахтан күтүңүз. Ырыскы берүүчү бир гана Аллах экенине жүрөктөн ишениңиз. Кымбаттуу бир тууганым, ырыскы бул бир гана акча эмес. Бул сиздин ден соолугуңуз, тынчтыгыңыз жана үй бүлөңүз. Бул видеону ырыскысы берекелүү болсун деген жакындарыңызга жөнөтүңүз. Комментарийге "Алхамдулиллах" деп жазып кетүүнү унутпаңыз.